Анткени кайненем, кайнатам, кайынчуктарым өтө жакшы адамдар да. Эми жолдошум менен жашоом болбой калса аларда эмне күнөө. Анан бир ойлонуп кеткем, ошо баламды лечение кылганга сбор ачсамбы деген ойлор кеткен. Башка үй бүлөсү бар дегенде турмуш курганбасызбы? Үйүнө киргизбей атып эле кайра эшти көзөй кууп чыкты. Аракетти өтө жакшы кылдык. Адилет да кылды, мен да кылдым, бирок такыр окшошпой койду. Ооба, турмуш курган, ал жакта өзүнүн бала чакасы бар. Жок дегенде неберем экен деп мени үйүнө киргизбесе койсун, мен машинада эле күтүп турмакмын. Хотя бы бала небересине бир нан ооз тийгизип койсо деле жакшы болмок. Бала дедим, ушу сенден көрүп тарбия албай эле койсун дедим. Сендей болуп калышын каалабайм агзам дедим. Көздөрүң нурдан тараган, көңүлүм сенсиң самаган. Күйөөгө тийбе дейт болду. Тийбей эле койчу, күйөөдөн жыргадыңбы деди. Колу жок, буту жок балдар болсо деле мен бакмакмын да. Мен мечтап кетип калмак белем баламды. Эми жакшы келиш болсо экен эми ага. Бакыт тынчтыкты жакшы көрөт экен, ошондуктан бактылуумун. Эми жашагым келгеним үчүн жашадым. Агзам менден башка эч ким кереги эле жок экен деп айтканда тажап кеттим, ишенесиңерби? Кыйналып, жүдөп кеттим мен. Бул нерсени өтө жаман көрөм. Салам урматтуу көрүүчүбүз, биз кезектеги маегибизди тартуулайбыз. Аты-жөнүм Кадимбек Данияров, кыргызымдын эрке кызы, ырчы Саадат Жыргалбекова менен маегибизди тартуулаганда турабыз. Кандайсың? Жакшы, кандайсыңар? Жакшы, ден соолук кандай? Жакшы. Иштер? Шүгүр, рахмат. Күндүн ысыгында эмне кылып атабыз? Үйдө кондердин алдында жатабыз. Эс алуу башталдыбы? Эми Кудай буйруса аз күндө эжем бар го, бир тууган эжем ушунда келет Анталиядан. Ал келсе анан кайра көлгө барып эс алып, күздөн баштап кайра иштеп баштайбыз буюрса. Биз буга чейин бир 2 же 3 жолу интервью кылдык окшойт, Анда деген жашоо турмуш туурасында көбүрөөк баарлашканбыз, сүйлөшкөнбүз. Көптөр деле айтып калды, Саадат эмне кылып жүрөт болду экен, азыр каякта жүрөт болду экен. 2 жолу түшкөндөн кийин экөө кайсы жакта депчи. Агзам кандай? Мухаммед кандай? Улдар чоңоюп атабы? Агзам менен Мухаммад жакшы чоңоюп жатышат. Агзам балам болсо быйыл Кудай буйруса 1-класска барат. Барына чексиз. Барына чексиз. Уже башкача толкундануулар болуп атат. Кандай болот? Кантип кийиндирем, кантип окутам, кандай эмне кылам деп. Бул дагы өтө бир сонун сезим экен. Бул нерсени ар бир айымга каалаймын. Экинчи балам болсо ал садикте, ал 4 жашта. Ал болсо азыр атасы менен менин экөөбүздүн ортобузда. Эми баары эле билип калды окшойт. Эми жолдошум экөөбүз ажырашып кетип, анан ортодо дагы бир балабыз катуу ооруп калып, ал кезде бала Мухаммад менде болчу. Мухаммад ошол кезде атасына куса болуп, атасын жакшы көрөт да, кантсе да атасы. Анан ошондо катуу ооруп калып, мынтип куса болуп эле, атаадып эле жатып калып, аны көргөн менин жүрөгүм ооруйт. Же ошол нерсени балким шылтоого өзүм деле жашагым келдиби билбейм. Эми жашагым келгеним үчүн жашадым. Анан жолдошум дагы балабыз үчүн акыркы ирет аракет кылалы деди. Макул деп бардым, жашап көрдүм. Кайра мурдакы эле жашоо, кайра мурдакы эле окшошпой койгон, бирибизге мындай түшүнбөстүктөр, дал келишпестиктер болуп, мурдакы жашоо мындай жаңы тийген жашоомо караганда ажырашып кайра жашагандан кийинки жашоом намного мындай оорураак болду да мага. Анткени экөөбүз орто жолдо бир 5-6 айдай алысык болуп калдык да. Ошондо кандай десем, эми ошол убакытта мындай экөөбүздүн ортобузда тыныгуу болгон үчүн бирибизге кадимкидей аксап калыптырбыз да. Мамиле сууп десек. Мамиле сууп да. Мамилебиз кичине мындай балдакчан жүргөн эмедей болуп калды да. Анан жакшы болуп кетеби деп балким дагы аракет кылып көрдүк. Ошонусунда биз чындап бала үчүн аракет кылдык. Өзүбүз үчүн деле эмес. Балдарыбыз кыйналып калбасын деп. Анан хорошо, макул болуп атып жашап көрдүк. Колдон келген аракетти кылдык, чын айтайлыбы. Аракетти өтө жакшы кылдык. Адилет да кылды, мен да кылдым, бирок такыр окшошпой койду. Анан бирибизден кадимкидей сууп калыптырбыз. Ортодон сүйлөшүп, чечим менен урушпай, талашпай, мурункулардай болуп, сен жаман көрүп интервью берип, мен жаман интервью берип, антип отурбай,
ортодо балдарыбыз бар болгон үчүн жөн эле сый эле болуп эки жакка тарайлы деп ошентип ортодон сүйлөшүп чечип экөөбүз ошондо ажырашып кеткенибизге ошондо канча бир бөлө болуп калды эсептебептирмин бир жылга жакындап калды ары бери. Анан бирок ал кезде ошодон кийин мен эме болдум, оорудум, шишип аябай катуу кыйналдым. Анан ортодо правильный питанияга, туура тамактанууга өтүп, жакшынакай болуп, өзүмө келип баратып, анан жакын арада кайра ооруп, операция болдум. Мындай аппендицит деп жөн эле айтып койгону менен бул жөн эле оору эмес экен, оорунун жакшысы жок экен. Оорунун баары жаман экен, по сути. Колуң деле ооруса жаман, тишиң деле ооруса андан да жаман, ичиң ооруса андан да жаман. Оорунун баары жаман. Оорунун баары жаман, оорунун жакшысы жок. Ошондуктан аппендицит деле мен үчүн деле бир жакшы эле оору болду. Даже азыр ичимде жанагы кесилгенден кийин шов болот го, ошо шов менен жүрөм дагы эле. Бирок эми ооруп атам деп жатып албай, өзүмө келип кой деп келип отурам сиздерге. Деп коеюн. Рахмат. Биздин деле балдарыбыз биздин бактылуу болуп жүрүшүбүздү каалайт да. Аларды көргөн балдар алар дагы бактылуу болуп чоңоюшат. Лучше ата-эне эки жакка кетсе дагы, экөө эки жактан бактылуу болсо, балдары да бактылуу болуп чоңоет экен. Чем экөө бир жашап, анан балдары ошол ата-энесин бактысыз болуп, постоянно урушуп, талашып, ошондой болуп, ошондой үй бүлөнү көрүп чоңойгон балдар деле мындай көрүп келатам жашоомдо. Жакшы болуп деле тарбия ала алышпайт. Агзам кандай азыр жашоо? Агзам жакшы, рахмат. Агзам жүрөт. Агзам болсо экөөбүз ошо урушуп калганбыз. Сүйлөбөсө да жиндесиңби дейт. Түшүндүрөт. Телефонду өтө жакшы билет, мен түшүнбөгөн. Акыркы жолу ошо сен тарткан видеосун көрүп калдым окшойт, Ооба, комуз жерде отурганда, анан ал болсо мынтип туруп, камераны унутуп коет го. Айгына чейин көрсөңөр деген жазуун көрдүм да. До конца деп мен да жазгам да, анан монтип тартып калыптыр менчи, андай видеолорду олтура. Ооба, андай видеолорду олтура. Анан просто чыгарбайм элдин алдына. Эми көз тип кетем, не болуп кетет деп корком, анткени ал нерсе башыман өткөн. Ошондуктан кичине бакыт, тынчтыкты жакшы көрөт экен, ошондуктан бактылуумун, тынч эле бактылуумун да, Кудайга шүгүр. Буга чейин ошо Инстаграмды карап отуруп, анан бир стористи көрүп калгам да. Мен азыр Баткенге ошо түштүк тарап болчу. Жакшылыкка кетип атам. Уулумду караганга бир жардамчы болсо, карап берсе мен акчасын төлөп берет элем деп бир сторис чыгаргансың. Ыйлап чыгаргамдан дагычы. Баткенге менин жакын сиңдим турмушка чыгып жаткан, анан ал Баткендик кыз. Анан ал мага 1-2 жыл мурда эле айткан болчу. Саат эже, эгерде мен турмушка чыгып калсам, кыз узатуума сиз ырдап бересиз, сиз мени узатасыз деп. Ошондой эле айткан макул. Ошондой эле бирон кылыптыр десең. Ошондой эле бирон кылган. Ооба. Эми айткан сөз атылган ок дегендей, мен ал нерсе менин мойнума жоопкерчилик болуп жүктөлүп калган. Анан барышым керек болду. Эжем ал убакка чейин иштей элек болчу, жумушка кире элек болчу. Анан эжем туруп да жумушка кирип кетти. Бир күн калгандабы жок, именно ошол мен Баткенге чыгам деген күнү эжем дагы саат карай албай калдым деп ушинтип калды. Шокмун го. Отуруп, эжем менен башка ишенген мен эч кимим жок да. Эми туугандарым бар, бирок биз алар менен жөн эле сыйбыз, кандайсыздар, жакшы, ошондой элебиз да. Анан ошондо билбейм, мен кимге калтырам муну, өзүм менен алып барсам. Бул жолдон өтө кыйналып калмак. Элестетсең Баткен сыяктуу жолду. Анан өзүм кандай кылам, эмне кылам деп туруп эле ыйлагым келип, бир ушундай ыйлап алдым. Мындай көрсөм аямда топтолуп жүрөптүр да, мен өзүмдү алдап жүрөрүм да. Жакшы болуп барды деп элечи. Бирок могу иштеги толгондум, ошол кезде чыгып, анан өзүмдүн эмоциямды кармай албай сториске ыйлап чыгаргам. Анан багыш айымдар ошондочу катталуучуларымдын 50% жазды мага. 50%. Толуп кетти, чалып атат, жазып атат, садат тыштап кетти мага. Мындай эле карап берем. Кереги жок, акча иштеген кереги жок. Мага мындай
мен соопчулук үчүн эле, Кудайдын ыраазычылыгы үчүн карап берем да, менде эле балдарым бар, жүрө берет, мен бир чөйчөк тамакты аяйм ушу балаңан. Алып кел кеңири карап берем деген. Багыштарыма ушундай ыраазы болуп эзилеп ыйлайдым да. Мен жалгызмын деп налый берем. Эмнеге мен жалгыз эмес турбаймынбы? Менде көрсө катталуучуларым бар турбайбы? Менин күйөрмандарым бар турбайбы? Деп ошондо аябай бир сүйүнүчтөн катуу ыйлап алдым. Потому что анткени мындай бир канча мүнөт убакыт мурун эле менин көңүлүм чөгүп, мынтип отуруп калгам да. Мен качан көңүлүм анайым жок кезде мен сүйлөбөй калам такыр. Монтип эле отуруп калам, жөн эле отуруп калам. Мээмде мындай перезагрузкалар болуп отуруп, анан сүйлөп, анандай өзүм акырындан келип баштайм. Ошол кезде туруп эле телефонум жарылып кетейин деди. Эми таптым, карай турган бир жакшы эжени таптым. Ал эженин өзүнүн үйүндө 2 баласы бар экен. 2 баласына кош менин да баламды карап берди. Аябай ыраазы. Ошол учурда өтө ыраазы болдум. Анан тыйын тыпырларын салып аттым, Баткенде жүрүп деле эми суп алып ичип, сорпок, конфет, мороженое алып жеп тургула депчи. Анан келдим, 2-3 күн жүрдүм. Келдим кайра. Келсем балам кантип сагынып калыптыр. Мама деп алып кучактап, анан эжеге да ыраазычылыгымды айтып, рахматымды айтып, көтөрүчүмдү, алгылчумду алып алып барып, тойдон кешик алып. Тойдон кешиктердин баарын алып алып туруп бардым ошол эжеге. Ошол барып ыраазычылыгымды айтып коюп, агзамды алып кайра үйгө кеттик. Мындай карап турсаң, чоошун эле адамдардын сак болгон жакшылыгынан кантип мындай эзилбейсиң, Албетте. Бул көз жаштар кубанычтын көз жашы болуп атпайбы? Мен ал кезде мындай разочарованиядан ыйлаган жокмун. Мен сүйүнүчтөн элжирегенмен ыйлап кеттим, Кудайга ыраазы болупчу. Кудай рахмат депчи. Мен көзүмдү бир канча мүнөттүн ичинде ачып койдуң деп аябай катуу сүйүнүчтөн ыйлап алдым. Мен негизи ушундай адаммын. Өзүмдүн жүгүмдү эч кимге арттыргым келбейт. Мен эч кимге көз каранды болгум келбейт, бир Кудайдан башка. Ошон үчүн Кудайдан тилене берем. Кудай мени өзүңөн башка эч кимге көз каранды кылба. Даже күйөөгө дагы көз каранды кылба. Ата-энеме көз каранды, бир туугандарыма көз каранды кыла көрбө. Менин өзүмдүн ордум, өзүмдүн сыйым менен болгонум жакшы деп. Бирок могул аппендицит болуп ооруганымда ошондо дагы агзам каралбай калды. Ошондо да агзам каралбай калып, больницада мен менен келди, жатты, анан элсин менин жанымда жүрөт да, болсо мен операциялайын деп атам. Мен кебетем көргүсүм келген жок, мен азыр кыйналам дедим, мен азыр наркоз алам, кыйналам, жатам, ыйлайм. Келеси болом балким. Ардекен сүйлөнүп кетишим мүмкүн. Анан ошол кезинде агзам көрбөсүн, мен ичим кыйналганда агзам балам көрбөсүн деп, эмне кылам деп отуруп, анан тайжем бар. Мамамдын бир тууган сиңдиси. Ошого байланыштым. Анан кайра ойлодум, кайра сториске чыгарсамбы депчи. Той, кайра өзүм уялып кеттим ужечи, сурана берип уялып кеттим. Ооба, кайра суранамбы депчи. Анан ойлонуп отуруп, ага чейин бир жума, эки жума мурда тайжем чалып, Садат, биз жака айылга келип кет, Жыламыш деген айылда турат. Анан ана барам, мына барам, жумуштарымды бүтүрүп алайын деги чекти. Ооруп больницага жатып калып, анан кимге байланышымды билбей, ошол тайжеме байланышып чалып айттым. Тайже, агзамды карай турган эч ким жок болуп атат. Эжем дагы жок. Эжем мен чет өлкөдө азыр. Мамам дагы чет өлкөдө. Анан эч ким жок да. Туугандарыма ошол тайжеме байланышып алып кетиңизчи, караштырыңызчу, 2-3 күндө барып алып кетем дедим. Анан азыр деп телефонду көчүрдү дагы, больницага 15 мүнөттө келип калды. Келип туруп, мени кызы менен кошо келип, кыз алып кетти, бөлөм алып кетти. Анан айылда жүрүп, айылда тиги Беков айкем, Беков айкемдер барып калыштыр, жеңем, Айжан жеңем менен барып, алардын да балдары бар, менин агзам менен, Мухаммад менен теңдей балдары бар. Ошолор менен ойноп, тууган менен таанышып, ага чейин көршүлүк болчу биздин балдарыбыз. Таанышып, көрүшүп, ойношуп айылдан. Анан ошол жакта балам жүрдү. Менин апамды көрө элегиме 3 жылбы же 3,5 жылдын ары бери жагы болду. Анан агзам менен
барайын дегем. Агзам кимге айтыштайм кайра эле да. Агзам менден башка эч ким керек эле жок экен деп айтканда, анан агзам менен барайын дегем. Тем более мамам менден дагы агзамды көбүрөөк жакшы көрөт. Агзамды мамам багышып калган убагында. Анан сагындым деп эле постоянно телефон менен, видеозвонок менен сүйлөшүп турабыз. Күнүгө сүйлөшөбүз, 2 күндө бир сүйлөшөбүз. Анан ана барам, мына барам деп отуп эле буйрубай койду бизге жол такыр. Өзүм кеңири кете берем. Просто мен баланы кимге тыштайм деп эле кайра эле ошол маселе да. Бул болгуча уже балам мектепке мына баратат, мен кайра биякта жүрүшүм керек болуп калат. Айла жок. Эми бул нерсенин баары жакшылыкка деп эле ойлойм. Анткени Кудай бизге караганда эми көбүрөөк билет да. Даже баарын Кудайга койгонду үйрөндүм, что мындай даже мен баламдын сүйлөп атканы бар го, сүйлөп атканы дагы это к лучшему деп эле калдым да. Мурда ыйлап эле эмнеге менин балам ушундай, эмнеге менин балам ушундай сыноо келди, эмнеге именно менин балама келди деп ушинтип калгам да, ыйлап элечи, наалый берчимин. Азыр Кудайга шүгүр, дагы бир поездкага барып келдим. Жалал Абадка, Кара Көл деген жака барып келдик. Ошол жакта бир бала бар экен. Багыш мындай аутизм менен ооруйт экен да. Анан апасын да көрүп алып, аны дагы көрүп алып, бир жүрөгүм эзилет. Агзамдан дагы тяжелыйраак экен. Агзам мындай эле экен да ал жактачы. Акылы бар агзамдын. Сүйлөй албайт, бирок баардыгын эме кылат, спокойно отурат, тамак жейт, өзү туалетке барат. Баарынга только эле сүйлөй албай атат да. Да, только эле сүйлөй албай атат. Эми ошондон кийин ойлонуп калдым, эми это, наверное, к лучшему. Колу жок, буту жок балдар болсо деле мен бакмакмын да. Мен таштап кетип калмак белем баламды. Же индомдорго берип салмак белем. Мисалы да. Бере албайт болчумун. Мен жүрөгүм чыдабайт ал. Мен анткени энемин. Анан ошодон кийин Кудайга шүгүр деп калдым. Кудайым ошондо дагы бир сыра көзүмдү ачты. Шүгүр кыл дей турган бир белги келди болуш керек да. Вот. Ошодон кийин агзамдай болгон балама деле ыраазы болуп калдым. Анан эме мамама такыр жолубуз ачылбай койду. Анан баягы интервьюга чейин да айтып кеттиңер го, тиги агзамдын баягы эмесин тиякта эмесин сурай берейинби депчи, ата журт жагынчы. Негизи ошол жака барганыбыздын себеби да ошол болчу да. Мурда негизи алиментке жазган болчумун. Алиментке агзамдын атасына алиментке жазып, должным образом төлөсүн деген. Анан төлөбөй жүрдү. Арадан 1 ай өттү, 2 ай өттү, 3 ай өттү. 3 ай өткөндөн кийин бул алиментти төлөбөй атат деп туруп барып заявление жазып келгем. Эми билбейм, меники туура эле болуш керек бул жактанчы. Анткени атасы баласына каралаш керек да. Туура эле айтып атамбы же туура эмес айтып атамбы билбейм. Эми бала экөөбүздүкү болгондон кийин бүт менин мойнума жоопкерчиликти иле бербей, анан пусть атасы да каралашсын, алимент төлөсүн. Бул анын эмеси, мойнундагы милдети деп туруп барып заявление жазып, алиментти 3 ай өткөндөн кийин төлөгөн жок. Андан кийин барып заявление жазып, РОУДга жазып таштаган болчумун. Анан РОУДга жазасың дегенде РОУДга барып жазып, анан төлөгөн, 3 айдыкын чогултуп бир төлөгөн. Андан кийин убакыт өттү, 6-7-8 айга чейин өтүп кетти. Төлөгөн жок, унчуккан жокмун. Анда дагы бир жолу бардым. Берсин акчасын депчи. Берди. Анын баары тең эле агзамдын лечениясына кетип. Биз логопедке барабыз, сурпедагогко барабыз. Каждый 6 ай сайын баягыдай момундай мээсин текшере турган андай мындай процедурага барабыз, авиатерапияга барабыз. Баардыгы акча. Эми эмне кылайын эми? Мен жөнөкөй эле тойдон ырдап тапкан эле ырчы болсом, же азырынча окуп атам, мен ошо студентмин дагы. Бибисара Бешналиева атындагы улуттук университетте окуйм, 2-эле курсмун. Анан мен али гос жумушка кирип иштеп кеткенге дагы пока азырынча убактым келе элек да. Дагы 1-2 жыл чыдап турсам, буюрса анан гос жумушка кирип, акырындан мындай көбүрөөк айлык алып, ушинтип анан ушинтип иштеп баштасам болот, Кудай буйруса. Эми ага чейин мен ютубтан эле тыйын тапсам, 2-3 жактан эле акча табам да, анан өтө деле кыйратып, вау деле монтип, вау таппайм, бирок Кудайга шүгүр, өзүмө, балдарыма жетет. Жеп ичип турганыбызга жетет. Анан эми ошентип айтып эме кылдым, арадан убакыт өтүп кетип, анан ал мага өзүн сунуш кылды. Санаат алименттен отказ кылып чыкты, мен алимент төлөбөйм.
Бирок мен сага тиги отказной жазып берем деди. Анан оюмда отказной так жазып берип койсо, мен өзүм фамилиямды өткөрүп алсам, мен за границага кенен чыгып келе алам, балам менен мамамды ойлоп аттым. Мамамды сагынып атам да, эптеп мамам уруксаат бербей атат дегенде сен ошо экенди көрсө, Анан ошондо получается эме отказной жазам деди. Хорошо деп кайра эле мага түшкөн убарада документ чогулуш деле оңой эмес да. Тияка барасың, түндүккө соңго барасың, түндүктөн справкаларды аласың, анан медицина жагынан полный өтөсүң. Что мен нормальный эне болуп бере алам, мен атыма өткөзүп бергиле дей тургандай кылчу. Анан сотко бардык, сот болду, сотко келди. Сотко келгенден кийин менде бүт намакта видео, бүт доказательства бар. Соттогу байке деле көрүп таң калды. Неге жөнөкөнү алакандай бир доверенность бере албай атасың деп катуу урушуп. Катуу эле айткан. Бирок ал кезде мен уже алименттен отказ берип койгом, алимент төлөбөй эле койсун, эчтекесинин кереги жок. Мага отказной жазып берсин деп эле туруп алгам. Анан болбой эми мага айткан, эми карындашым, эми отказной жазганда силердин күйөөң отказной жазганга деле мындай эч кандай повод деле жок экен деди да. Отказной жазыш үчүн деле көп нерселерди өтүш керек экен. Бала вообще каралбай калып кетиш керек экен. Биздин кыргыздарда ушундай экен закон. Отказной жөн эле ала албайт экенсиң. Анан отказной алыштерге невозможно, сен андан көрө ошо алиментти кайра эле төлөсүн. Сага доверенность полный эмесин берсин, доверенность берсин. Неде жанагы загранпаспортко барсын деп полный неме кылды. Анан эми ойлонуп отурсак, дин жолунан караганда деле мындай мен жактан туура эмес болуп калды да бул чечимчи. Анан ойлонуп отуруп, мейли байке дедим. Бирок мен бул адамга ишенбей атпаймынбы дедим. Сиз айткандай болуп кетсе, баары гладко болуп кетсе, сон болбойт беле. Мен ошон үчүн мыякта жыргаганыман келген жок, мен ошон үчүн мыякта ыйлап келип отурам. Мен балам жөнөкөй адам эмес дедим, бул өзгөчө бала дедим, бул сүйлөй албай атат, канчалаган процедураларыбыз бар, бирөөсүнө да катышып койбойт дедим. Ошол боюнча сот дагы бүттүрүп койду. Анан эми мага эле түшкөн кайра баягы эле азап да. Кайра эле мага түшкөн азап. Кайра эле документ чогултуш керек эми алиментке, кайра кылыш керек. Тажап кеттим, ишенесиңерби? Кыйналып, жүдөп кеттим мен, бул нерсени өтө жаман көрөм. Бир жолу эмоцияма мындай берилип кетип, жиним аябай катуу келип, сториске ошол жөнүндө чыгарып салган болчумун. Анан еще анда чыгара элек болчумун. Еще мен дагы сабыр кылып туруп, баламды алып алып, балам эжем мен болуп алып, барганбыз ошонун айылына чейин, элестетсеңер. Ошол жөнөкөй тааныштырганы барганда эмес беле? Тааныштырганы барганда, заодно эмеге жанагы доверенностька кол койдуртканы барган болчумун. Үйүнө киргизбей атып эле кайра эшикти көзөй кууп чыкты. Агзамдын атасынын бир тууган иниси дагы бар. Анан алардын үйүнө бардык. Барсак биз жакшы сөз уккан жокпуз ал жактан. Анан аларга мындай агзам деле кереги деле жок экен да. Алар ошентип айтышты. Арадан канча убакыт өттү. Эми ушул убакка чейин агзам келип бизге сиңишип, эме болуп кетпегенден кийин, эми бул бизге чужой эле бала дегендей кылып койду да. Мынтип турат, көзүн аңырайтып алып, мынтип коет. Кандай деп калып эле бетинен өбүшүп болушуп баланчы. Жок дегенде не берем экен деп мени үйүнө киргизбесе койсун, мен машинада эле күтүп турмакмын. Хотя бы бала небересине бир наноз тийгизип койсо деле жакшы болмок. А бизге бир да сөз сүйлөткөн жок. Менде доказательство катары бүт видеолор бар. Ал видеону мен тартышка мен деле жеткен эмес. Эжем бүт полный тартып алыптыр да. Анткени ал сезип билип туруп ушу бирдеме болуп кетет болуш керек депчи. Ошодон кийин экинчи ушул жака басып келбейм дедим. Экинчи ал жака басып барбайм. Экинчи эме кылбайм. Алиментке кайра документ чогултуп берем. Должным образом төлөсүн. Бул деле эми мен баламдын атасы, башка үй бүлөсү да бар, ал жакта дагы баласы бар, эми камалып кетип эме болбосун, кыйналып калбасын деп ошентип ойлоп отурсам, мага бир доверенность бере алган жок. Ошо сотко чейин бардык. Башка үй бүлөсү бар дегенде турмуш курганбасызбы? Ооба, турмуш курган, ал жакта өзүнүн бала чакасы бар.
жакшынакай келинчеги бар. Жөн эле бизди мынтип кармап, клеткадагы чымчыктай кылып кармап отурбай, жөн эле доверенность жазып берип койсо, жөн эле эме кылып берип койсо аябай жакшы болмок. Анткени мен баламды мамама алып баргандан дагы ал жактан лечение да кылдырмакпыз да. Анткени убакыт өтүп атат да, баары Кудайдан деп калдым. Бала дедим, ушу сенден көрүп тарбия албай эле койсун дедим. Сендей болуп калышын каалабайм агзам дедим. Анткени агзам кадимкидей башкача бала болуп чоңоюп келатат. Анткени аны тарбиялап келе жаткан мен болуп атам, апасы тай жактары болуп атат да иши кылып. Бул туурасындачы апаң эмне дейт? Ай кызым, андай бол, мындай кылсаң жакшы деп кеп кеңешин берип турат да. Күйөөгө тийбе дейт, болду. Тийбей эле койчу, күйөөдөн жыргадыңбы деди. Тийбе болду күйөөгө деп урушту. Макулдуу эле болуп калдым. Мен тийбейм болду дедим так деле. Тийбейм. Тийгенде деле биздин менталитет мени ким алат дедим. Не хочу дедим. Күйөө деген такыр көңүлүм калды. Болду эме ал мындай турмуш, эме күйөөгө тийбей турмуш куруу деген теманы сандыкка салдым дагы, кулптадым дагы. Ал сандыкты бир ближайший 10 жылга камдап койдум. Мен азыр ойлоно турган нерселерим такыр башка. Дагы материалдык муктаждыктарымды чече элекмин. Ошолорду чечип, качан өзүмдүн бутума туруп, өзүмө келип, качан мындай нормальный садат болгондо гана ошондо анан барып ойлонбосом. Азыр такыр ойлонбойм. Өзүм менен өзүм болуп эле жүрөм. Жакшы пландар бар буйруса. Алардын баарын ишке ашырыш керек. Кудайдын күчү менен. Баламды лечение кылышым керек. Анан бир ойлонуп кеткем, ушу баламды лечение кылганга сбор ачсамбы деген ойлор кеткен. Бирок кайра жок дедим, жок. Антпей эле коеюнчу, анчалыкка чейин деле үмүт кылган жокпуз го. Эми Кудайым кандай жашоону буйруса, ошол жашоону ыраазы болуп, ыраазычылык менен кабыл алдым. Мен болгон жашоомду кабыл алдым. Анткени бул нерсенин баарын тең өз колум менен кылгам, өзүмдүн чечимим менен болгон баары тең. Анан өзүмдүн кылган кылыктарым үчүн башка бирөөлөрдү күнөөлөгүм келбейт. Эмне болду, ошол болду. Эмне болсо ошол болду. Эми келечекте буйруса, ден соолукту карап, ыйманым менен буйруса, жакшы адеп аклагым менен кыргыз элиме кызматымды кылып, акырындан ошол кызмат кылган тыйыным менен эле баламды лечение кылып алсам деген жакшы ниетим бар да. Биз энебиз да. Эненин жүрөгүн эч ким мындай алмаштыра албайт. Эненин жүрөгү баары эненин жүрөгү. Анткени мен дагы мамам ушундай болгон. Мен үчүн көп нерселерден өткөн. Менин азыр ушундай очередим келди, мен да балам үчүн көп нерселерден өтүп атам. Да өтүп келе берем. Бирок мен жаман болгон жокмун го. Мен Кудайга шүгүр, кыргыз элинин жакшынакай эркек кызы болуп калдым. Мен дагы ишенем, менин балам дагы кийин гений бала болуп чоңойот. Ал өтө акылдуу. Ишенесизби? Өтө акылдуу. Ал тили сүйлөбөсө дагы сүйлөгөн балдарга караганда акылдуураак да. Мен ойлонгонум ошол балам эле. Балам жакшы болуп кетсе, балам айыгып кетсе депчи. Эми ал күн деле качан келет билбейм, бирок ал күн келип калса буйруса, той кылат окшойбуз. Буйруса. Бир гана жакшы, бир сонун күндөрдө маектешкенге Кудайым өзү насип кылсын. Кудайым өзү насип кылсын. Кавер ырчысы деп таанылдың да башындачы. Өкүр атаңдын ыры менен тагырага. Эрлан Андашевдин ыры мененчи. Көздөрүң нурудан тараган, көңүлүм сенсиң самаган. Эртең ойсуң. Өкүр ата менен мамиле жакшыбы? Өкүр ата, Өкүр апа менен. Аябай сонун. Мен даже адилет менен жашабай калдым да, эми башка адамдардын күнөөсү эмне? Туурабы? Алар менен дагы эле мамилем жакшы. Мен даже кайненем менен азыр кайненем менен да мамилем жакшы да. Анткени кайненем, кайнатам, кайынчуктарым өтө жакшы адамдар да. Эми жолдошум менен жашоом болбой калса, аларда эмне күнөө? Аларды жамандап, монтип кереги жок. Кайненем өтө сонун адам, моомдой адам.
мен аны кайненем катары эмес өзүмдүн подружкамдай эле алып жүрчүмүн жанымда. Тамашалап жеңил алып жүрөрчүбүз да. Анан кайнене келиндей болуп экөөбүз мынтип такыр болгон эмес. Азыркыга чейин мамилем өтө сонун. Сүйлөшүп турасың. Албетте, сүйлөшөм, агзамды өтө жакшы көрөт. Мен кайненем менден дагы баламдай жакшы көрүп калган да агзамды. Агзам да жакшы көрөт, сагынат. Ошол. Кайнатам да аябай жакшы адамдар. Эми жакшы келиниш болсо экен эми аларга. Рахмат, ийгилик, өзүңө ийгилик, чыгармачылык эргүү. Тезирээк агзам жакшы болуп кетсин дейбиз. Рахмат, чоң. Айтканыңар келсин, оюнга коюш. Ошол урматтуу көрүүчүбүз, биз ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү маегибизди жыйынтыктайбыз. Силер ушул берүүбүздү Сереп ТВнын YouTube каналынан, телеканалынан көрсөңөр болот. Аты жөнүм Кадимбек Данияров. Көрүшкөнчө анда.